Hazırca koy dire. Koy tutsam nege? Hangi sürüşüyorsun benim? Ya. Siz birinci emek qarızları төлөп koyunuz. Anan keyin жақшылыққа сөйлешөбүз siz менен. Мойка төлөйт. 50 000 сомду төлөйт. Келиңиz көрөбүз. Assalamu алейкум. Жаппа досым мен клиентмин. Ерлан Анисакыр болуп кирем бияхан. Эмеч, көрөлүч биякта. Как полагается, ар бир суббота күн киракме. Неге тазалыкка төлөбөйсүз? Айтып коюңуз. Биз бияк турбайбыз, туугандар турат да. Жо, а мусорда ким чыгарды? Туугандар чыгардыбы? Ладно, шарты жок. Байкуш болсо. Бирок мындай жакшынакай шарт менен 5 жылдан бери тазалыкка төлөбөй, я лично это принимаю как вызов. Мына инспектор турат, эмма. Assalamu алейкум. Дагырбек кандайсыз? Жакшы. Мо төлөбөйт, а? Турат. Не дейт? 46. Канча жылдан бери төлөбөйт? Менин алганда 20 000 сом карап болчу, андан бери да 26 000 кошулду. Канча? 2 жыл барбы? 2 жылдан бери төлөйт. 2 жылдан бери төлөйт. Не дейт? Себептер кандай экен? Кандай шылтоону айтат? Мусордун ардын башчап коесуң ардет берге. Коюлуп турганда бу жерде. Анан кийин алып кетет, кайрап келип койгула, анан мен төлөйм деп берет. Жок, буга чейин бирөө коркутуп, үркүтүп, коркпой эле айтып коюңуз. Буга жери да төлөйм, мен бирген намазыңа окуп калам. Азыр мындай кылабыз. Урматтуу журналисттер, анан бүт чарба Бишкектин ичинде жайгашкан чарба субъекттерге кайрылат элем. Анан жеке жарандарга дагы. Мына тазалыктын, водоканалдардын инспекторлору келгенде, кээ бир тилекке каршы кээ бир чарба субъекттер коркутат. Бирөө прокуратура менен коркутат, бирөө милиция менен, бирөө билбейм бир тааныштар менен, бирөө мына саясатчылар менен ар кандай эмелер бар да. Ар кандай мындай шылтоолор, себептерди айтып, коркутуп, эми мындай кылдырды. Бүгүнкү күндөн баштап ар бир суббота күнү биз журналисттер менен рейдке чыгабыз, атайын ошол кишилерге. Бирөө коркутуу, тазалыктын же водоканалдын ишкерин. Менде милицияда же прокуратура башка жерде тааныштар барбы? Эртеси биз мындай кандай десем, жамаат менен эртеси келебиз. Эртеси көрөбүз ким экен, кандай связьдары бар экен. Давайте мону текшеребиз. Буга чейин коркутту, эми көрөбүз ким бар, кайсы связьдары бар экен. Мойка төлөйт. 50 000 сомду төлөйт. Келиңиз көрөбүз. Так. Мо жерде дагы биз мындай карыздан башка дагы бүт эмелерди текшеребиз. Санитарлык нормалы, пожарный нормалы, салык кызматына жиберебиз маалыматты. Саламатсызбы? Assalamu алейкум. Жаппа досум, мен клиентмин. Жаппа. Сиз ким болуп иштейсиз? Келиңиз. Ачылбаса, мен да азыр Ерлан Анисакыр болуп кирем бияхан. Эмеч, көрөлүч биякта. Сиз ким болуп иштейсиз биякта? Администраторсыз, туурабы? Жок. Ким болуп иштейсиз? Я. Сиз поварсызбы? Администратор кана? Эми келет ашылалек. Ушуну телефон менен чалсак болобу? Администратор менен сүйлөшөлүч. Чалып коюңуз, айтып коюңуз, мэриядан келди. Биз негизи тазалыктан келдик, тазалык водоканалга. Көрсө сиз тазалыкка 2 жылдан бери төлөбөйсүз. Неге бир? Биз бул жакта алгансыз бир айда эле болду. Жок, сиз повар болсоңуз сизге тешим жок, бирок эме келиңиз мындай администраторго чалалыч. Мен өзүм сүйлөшөйм аны менен, уруксат болсо. Азыр айтат да журналисттер келди. Көрдүңүзбү? Элдин баары журналисттен коркот. Эме ушундай эме болот. İşte. Так, келиңиz көрөбүз. Мына тилекке каршы мойреке администратор жок экен, бирок мо жерге дагы келебиз. Мисалы, мо адрес боюнча айтайымчы. Именно ошол адрес көрсө тазалыктын балаларына бир нече жолу айткан. Менин тааныштарым бар, менин крутой бир крышам бар, силерге төлөбөйм 2 жылдан бери. Ошол рас болду, айтып атам. Бүгүндөн баштап ар бир ушундай чарба субъект болобу, жер тамүй болобу, камера менен журналист эме ушундай бир метод пайда болуп калды, барып уят кылдырабыз.
бирок тапсак. Что-то бүгүн жок экен ошол. Айтып берсеңиз ушул мына Бул мойка мен 2024-жылы мартта уведомление жазгам, ошондо мартта ошока перевод болуп келгем Свердловск району. Ошондон бери келип берип, жакшы берип, ана сотко бергенбиз бул. 2 жылдан бери төлөбөйт, мына төлөйм, ана төлөйм деп. Бачок коюп берсеңер төлөйм, бачок койбойсоңер төлөбөйм деп. Мен ошо тийиштүү жерге барам, прокуратурада барам, тияк барам деп беретпиз. Такыр төкпөйт. Быйылкы жылга ушу 1-июлга жери 46.822 сом болду. Төкпөйт. Анан администрацияга кайрылгам, юристтерге кайрылгам. Уже 1 жыл болду аякта. Андан бери дагы ток жок чыкпай атат. Мына 16 000 чарба субъект бар экен. Шаар боюнча 16 000 тегерегинде. 16 000 чарба субъект жакшынакай эле төлөп атат. Сууга болобу, тазалыкка болобу, же вливке болобу. Бирок алардын ичинде кээ бир аз эле, Кудайга шүкүр аз эле кээ бир мындай чарба субъекттер бар. Алар ойлоп атат, биз ошо 90-жылдарда жашап атабыз. Менин таанышым болсо, все, мен төлөбөйм. Элестеп коюңуз, 2 жылдан бери төлөбөйт. Вот просто төлөбөйт. Жеке үйлөрдөн, ошол жер там үйлөрүндө карызы бар экен да. Саламатсызбы баке? Саламатсыз. Кандайсыз? Жакшы. Биз мэриядан келдик бакесе. Карыз боюнча. Сиз көрсө тазалыкка 600 барбы квитанциясы? 14 000 сом тазалыкка төлөбөйсүз, неге бер? Канча жыл болду? 5 жылдан ашты. 5 жылдан ашты. Сотко бердим деп. Мен Анан 5 жылдан ашты, сиз тазалыкка неге бер төлөбөйсүз? Ошол сизге суроо, неге төлөбөйсүз тазалыкка? Мусор чыгабы? 25 жыл болду да үйгө алганмачы, документин жоготуп эле оформить ете албай Документи не жоготуп бердим. Уурдап кеткен да үйгө, ууру келип кошалып. Ошондон бери жок. Мэрияга, акимиятка барам, айкатты, немеге барам, болбойт. Айлам Жок, кеткен документтин бизге, байкесе, бизге документтин кереги жок. Бизге документтин кереги жок. Документи восстановление кылгыла, буюрса кыласыңар аны. Сиз по факту келип туруп, сизге счет келет да. Канча бар проживающий? Канча киши турат? 4 кишиге 41 сомдон ар бир кишиге, эгер пенсионер болбосо, 200 сом ай сайын төлөш керек. Документтин жоголткон эч кандай теши жок буга. Айлам кеткенде бул иш болду, может как-то интерес болобу, бирдеке болобу. Кандай интерес болот? Үйүм оформить ете албадым. Госрегистрге барсам сотко бар дейт. 10 жыл болду. 10 жыл болду. Сотко 10 жыл. барсаң адвокат жалда дейт. Жүрөм ушинтип. Жок, кой турыңуз байкесе. 10 жыл төлөбөйсүз. 200 сом ай сайын, 200 сом азыр болуп калды. Мурдагы жылдары 22-50 было, мурдагы жылдары 100 сом тегерегинде болчу. 100 сом ай сайын. 100 сом ай сайын төлөсөңөр, бирок сиз 10 жыл айтып атасыз, сиз шултоону айтып атасыз азыр. Сиз бул шултоодо мен документти жоготтум бар. Менин деле бирөө угуш керекпи? Акимат кордон укпаса. Мен сизди угам. Айтып бериңиз. Неге 10 жылдан бери 100 сом айына төлөбөйсүз? 10 жыл болгон жок, 4 ушу 5 жыл. Ну 5 жыл болсун, мейли. Келип документ 5 жыл аябай болсун. чуркадым да уксаңыз, аябай чуркасам эч ким мени укпайт да, бияка бар, тияка бар, тажап кеттим. Төлөбөй койсом бир жыл сотко бериле дегем, ошо соттон чечишели депчи. Сотко бер, байке, мен бар соттон, мен да айтайын ушинтип. Анан менин документим жазылса, анан ошол жерден мен азыр деле төлөп. Эме байкесе мындай жалгыз келген жокмун, мындай көрүп атасыздар канча журналист, эл көрөт. Бул сөздүн ачыгы бизде мындай сиз сыяктуу тилге каршы кишилер көп экен. Ар кайсы шылтоону айтып туруп, бирок төлөбөйт. О атайын көрсөтөбүз. Башкаларга да бир сабак болсун, эртеси барып туруп төлөсүн. Азыр мындай кылабыз байкесе. Азыр мындай кылабыз. Азыр бир экскаваторду алып келебиз. Сууну кесебиз. Сууну кескенден кийин сиз сураны сизден барып төлөгүлө. Же ага чейин, мына бүгүн кечке чейин убакыт беребиз, барып туруп төлөгүлө. Эме 5 жыл өттү. 10 жыл негизи, 5 жыл мейли. 5 жыл жыргадыз. Мага ким жардам берет? Ошону айтыңыз, кайка барышым керек документ жазаш үчүн. Мага келесиз. Пятница күнү келиңиз мага. Точно. Точно. Ар бир пятница күнү саат 3-төн кабыл алам сизди. Всё, давайте байкасы. Ох, блин, жакшынакай мотоциклыңызга го экен деп коюңуз. 10 жыл болду ушу төлөбөйт. Сиз келгенде не дечү экен? Билген намазыңы окуу мен. Не? Барчы жерге барам. Ошондой айткан. Тазалыктын директоруна келем, барам дейт. Барыңыз десем деле такыр төлөчүм эми. Жаза бер уда менен жаза берип. Да, давайте вот так. А то эртен сөздөр чыгат. Мына байкуштун мүмкүнчүлүгү бар, жок, андай да сөздөр бар да. Мүмкүнчүлүк сөздөр да бар да. А то вдруг кээ бирлер жазат. Мына байкесе.
бирок туура кабыл алыңыз могу маалыматты. Мына жакында эле ремонт кылдыңыздар абы. Жыл сайын алам. Жыл сайын ремонт кыласыз. Жакшынака. Жыл сайын ремонт кылыңыз, мопед алыңыз, баары жакшы болсун байке. Бирок 200 сом тазалыкка. 200 сом тазалыкка төлөп коюңуз. Иә. Азыр төлөм. Давайте. Ким? Дамир байке. Иә. 5-нчи күнү. Шотту көрдүм канча акча бар, 5-нчи күнү кимге барам айтасыз? Байке. Айтам, азыр элге айтам канча акчасы бар. 5-нчи күнү кимге барам айтасыз? Байке. Мага келесиз. Кайерде болосуз? Мэрияга. Мен мэрдин орун басары болом. Алиев Рамиз атам. Алиев Рамиз 317 кабинет, да? Мен проблемам чечилеби? Saat 3'e Мен gelesiz. проблемам чечилеби? Yok, siz birinci uğayım, hazır erten çeşmesem. Мында алда, мында уксас. Yok, paytsa günü kabul alam size. Geliniz, ar bir paytsa günü men jarandardı kabul alam. Бирок Мына ушундай болуш керек да. Мына байке мен ушул күттүм да. Мен бул кишиге канча айттым. Сотко бериңиз, ошол жерден барып сүйлөшүңүз. Бирок бул кишинин тиешеси жок да, бул тазалыктын кызматкери. Сотко бергиле дедим. Сот мени чакырдын. Ошол жерде мен да айтайын. Мен мага Жоқ, сиз башка маселе айтасыз. Документ башка. Бул айтып атат, сиз мусорду чыгартасыз да. Мусор күн сайын чыгат да. Ошол мусорго 200 сом төлөп коюңуз, ошол бул байкенин жумушу. Жүргөн мен 15 жыл төлөп эле жүргөм. Мусорун, суун бүтүн элечи. Документ жасатайын десем мына тияка бар, бияка бар, бул жака бар, тигил жака бар, сотко бар дейт. Бирөө укпады. Акимиятка бардым. Госреестрге жөнөтөт. Госреестрге бардым, сотко жөнөтөт. Жок, байкеси, сиз хорошо, ошону келип туруп биз карайбыз. Бирок сиз азыр мындай айтып атасыз да, сиз таптакыр башка маселени айтып атасыз. Сиздин документиңиздин бизге кереги жок. Бизге тазалыктын акчасын Мына, мейли төлөп коет азыр байке, төлөп коюңуз байке. Анан уксаңыз. Төлөп коюңуз. Мага келесиздер. Мага келиңиз пятница күнү. Чечилеби мен проблема. Буюрса, давайте мен угайынчы биринчи кандай маселе экен, неге жоголду документ, анан угай, мен аракет кылам. Пятница күнү saat 3'кө айттым. Мэрияга келесиз, Алиев Рамиз. Мына элдин көзүнчө колду бериңиз. Чечип берем. Жок, чечип бермес. Сиз келип көрсөтсөң мен күчкө айтам. Менин балдарымчы көрүнгөн жерде прописка коюп атам. Өзүм башка жактан пропискада. А неге? Мо үйдүн таптакыр документи просто жок. Аймочу деп келиңиз. Мен 99-жылы алгам. 2000-жылы декабрда аламбы? Январда кайра 2000-жылы ууру кирет да бүт шванер уурдап кетет. Көтөрүп кетет. Всё. Ошо мойдон заявление жазып. Всё. Сүйлөштүк байке, пятница күнү келесиз мага. Дамир байке, банкка берип коюңуз, төлөп койсун. Эми ладно, айтпай эле койгон, канча счетто бар болчу. Ошол айтпа, бирок счетто жакшы акча болчу байкеси, айтайын дедим эле, просто ладно. Төлөп койт азыр. Көрүп атасызбы, ушундай да кишилер бар экен. Эми буюрса төлөйт. Бирок документти жоготтум дейт. Мына айтайынчы баарыңарга, документтин тазалыкка төлөсөбүз. Водоканал документтин кереги жок. Анткени тазалык болобу, водоканал болобу, алар по факту проживания санап атат. Канча киши жашап атат, ошол кишиге квитанция жаздырып атат. А кандай документи барбы жокпу, ал уже таптакыр башка маселе экен. Фимполдо иштемейт да? Канча общий карыз бар? 15 542 миң. 15 миң. А канча проживающий? Канча киши жашайт? 3 киши жашайт. Так, 15 миң 3 киши, это примерно 4 жыл төлөбөйт, а? Это 5 жылдан да ашты. 5 жылдан ашып кетти. Мен келгенде эле уже 6,5 миң карыз болушу. Ана мусорго төлөбөйт. А мусордун графики бүгүнбү, элдин баары чыгарыптыр. Вот как раз аныкы, анда мусор болуш керек үйдүн жанында, если он. Всё, аккуратно. Салам алейкум. Келиңиз. Биз мэриядан болобуз. Сизге келдик. Салам алейкум. Атым Рамиз Алиев. Мен мэрияда иштейм. Биз келдик тазалык боюнча. Тазалыктын карызы боюнча. Көрсө сиз мындай мусорду, мына бүгүн график, как раз баса. Журналистика бүгүн график турабы? Мусорду чыгардыңыз. Эми мону тазалыктын балдары алып кетет бүгүн. Как полагается, ар бир суббота күн график менен. Неге тазалыкка төлөбөйсүз? Айтып коюңуз. Биз бияк турбайбыз, туугандар турат да. Жок, а мусорду ким чыгарды? Туугандар чыгардыбы? Төлөп атабыз деп айтчу эле. Жок, ну-ка. Канча төлөш керек? Канча общий карызы бар экен? 15 миң. 15 миң карызы бар экен. 15 миң бул 5 жылдан бери ачып коюңуз анда эшикти көрөлү. Чакырып коюңуз. Я плачу. Жок, чакырып. Анан экинчи маселе. Подождите, экинчи маселе. Буга чейин инспектор келип туруп, могу жерден үйдөн айтылды. Биз Фимполдо иштейбиз. Эчтекен ким иштейт Фимполдо? Айтып коюңуз. Жок, Фимполдо. Сиз иштейсизби Фимполдо? Туугандарыңыз?
Жоқ. Фимпол азыр жок. Туғандар, о, конечно. Фимпол жок. 3 жылдан бери тилекке каршы деп кой. Фимпол жок экен. Чакырып коюңуз ошол ким үйдүн ээси. Мен турам. Сиз болосузбу? А неге анда төлөбөйсүз? Неге 5 жылдан бери байкуштар жүрөт? Ну-ка. Мен сизге канча жолу бердим? Биякта туруп канча жолу Жоқ, мен выходной күнү келем да үйгөчү. Выходной биякта туғандар турат. Сиз апаңызды биякка тыштап кеткенде мен сизге уведомление менен квитанцияңызды колуңузга карматып, мен кечинде ошол балага бердизби? Ушул балага бердим. Берип эле төлөп коюңуз десем, хорошо, зарплата дегенде төлөйм дейт. 2-3 күндө деген. Анда болчу 11 000 карыз. Сизге лишний. Андан ай сайын эле мен сизге уведомление тыштап кетем. Жоқ, туғандар квартирандар турат да. Или сууну өчүрөм. Үйдө бассейн бар? Жок, счетчик покажите. Водомер барбы, жокпу үйдө? Водомер жок болсо, у вас бассейн стоит. Азыр. Ачып коюңуз мону кирели. Төлөңүздөр. Досум, мен кетпейм бияктанчы. Азыр тракторду чакырам. Азыр казам бияктанчы. Ачып кой. Үчүндө мына бассейн турат. Жакынака мен просто көрсөтөйм деп атам да, мына элге да кайрылат элем. Ладно, шарты жок. Байкуш болсо. Бирок мындай жакшынакай шарт менен 5 жылдан бери тазалыкка төлөбөй, я лично это принимаю как вызов. Хотите вызов? Сейчас покажем. Бүт каналдарда көрсөтөм. И тазалыктын кызматкерлерине, водоканал, теплосет тепелер. Бирөө сизге пугать этсе, бирөө коркутса, прямо эле просто жаздырып коюңуз ошону. Биз тиешелүү органдарга беребиз. Бүт материалдарды ГКМБга чейин биз өткөзөбүз. Мына мусорду билет график. Билесизби бүгүн график туурабы? Жакшынакай чыгардыңыз мусорду. Билесиз, он его заберет. Бирок төлөгөнгө 5 жылдан бери төлөбөйт. Ичинде бассейн бар. Сондукта турам, байке. Мен сизге эмес. Мен азыр могу үйдүн ээсине айтам. Балким чынында эле сиздин тиешеңиз жок. Бизге караштуу биякта квартиранттар турат. Квартиранттар, тем более, азыр как его подготовить письмо налоговую. Налог төлөбөйбү? Жок, маселе жок. Да, Туғандар турат, биз. Ачып коюңуз, ачсынчы. Азыр водоканалга да акт түзөрөбүз, үчүндө бассейн бар. Бассейн маселе эмес. Бассейнди толтурса болот, бирок водомер болуш керек үйдө. Полив кылсаңар, этот болот, бирок водомер менен. Счетчикти коюп, водомерди коюп, пожалуйста, делайте. Водомер эл коркуп атат кээ-бирлер, бирок водомерди 1 тоннага 1 куб, бирок 1 тоннанын тегерегинде 1 тоннага 10 сом 45 тиын сууга төлөйсүңөр, эгер водомер болсо. Не болду бакеси? Төлөйсүзбү? Төлөп атасыз, Тазалык. Вот теперь. Лицевой шотыңыз теріңіз. 53. Шляпаны үйдірек дей алыңыз. 90. 793. Тере 0. Тере 0. Қанша? 15.243 сом. Аздан карточкадан эмеден чечип келейин анда. Калган төлөйм азыр. Жоқ, қазір төлеп беріңіз. Несколько раз Чыкпай келдік. атпайбы? Да, 7.243 сомымыз қалды. Тартпай туруп турбайсыңбы? жок, аны биз тартабыз, байкеси. Мындай кылабыз. Мо жерге, мо адреске дагы бир жолу келебиз. Азыр биринчи управление налога салыкка катты даярдагыла. Айткыла, мына квартиранттар бар екен. Келип хронометраж кылабызбы? Раз уже келдик, полностью толук текшерели. Водоканал келип туруп, штраф салдыргыла. Он за полив, за дневной полив обязательно. Штраф выписывайте, прямо сейчас протокол. Бүт чараларды көргүлө. Эмки суббота рейд болот, кайра келебиз. Кайра көрөбүз. Мен неге ошондой чараларды айтып атам? Анткени азыр жакшы экен. Азыр мен мына тазалыкта иштеген билем да, азыр мына сопсон төлөдү, сый урмат менен сүйлөшөт. Бирок тазалыкты мына айла жоктан айтып атам, байкуштар. Бирок байкуштар эмес, мен просто мындай сөз айтам. Байкуштар келгенде жалгыз. Всё. Итти кое берет, коркутат, билбейм, ар кандай сөздөр айтат, лишь бы не платить. А мусор вынес. Дагы бир жолу айтам, мусорду чыгарыптыр. А попробуй тазалык бүгүн мону алып кетпесечи, всё, изучу. Тазалык иштебейт, тазалык бир графиктен калып калды, а то, что өзү 5 жыл төлөбөйт, ал нормальное явление экен. Алло, байке. Эй. Айдабайсыңбы? Царикаевке бериш керек муну. Салам алейкум, баке. Биз мэриядан келдик. Сиздин көрсө карызыңыз бар экен, туурабы?
Канча бар казыр? Билесиз да, канча? 14 мың 15 мың. 14 миң бар экен карызы. Сууга. А неге төлөбөйсүз айтып коюңуз? Төлеймін. Иә. Мында келсем қазір оқып тұрып проблема болыпты. Төлеймін. Канча болду ошол проблемага? 1 жыл оқып. Иә, 1 жыл. 1 жылдын ичинде канча опча карызы бар айтпа? 17 миң. 17 миң сом экен. Ай сайын 21 жылдан бери. Иә, 21 жылдан бери 4 жыл болду, туурабы? Бей, пакет. 4 жыл болду. Иә, бакеси. Төлейін. Сиз хотя бы 1 тыйын төлөбөй жүргөнүз, бул деген сиздин позицияңыз. Төлөсүм да сести калтырбай, bir күн калтырбай. А мусорго барбы карыздары? Мусорга да бар. Ну-ка, поднимите, а мусор? Канча экен мусорго? 4 мың 5 мың деп бар ішінде. 4-5 мусорго дагы. Сиз получается эчтеке төлөбөйсүз. А вот теперь вопрос. Мына, элге да кайрылаттым. Светке төлөйсүзбү? Светке төлеймін. Потому что знаете, почему төлөйт? Потому что билет, свет өчөт сразу. Эртеси эле светке төлөбөсө, интернетке төлөйсүзбү? Мосоткага. Соткага интернетке төлөйсүзбү? Төлөйт, потому что билет төлөбөсүз, интернет, свет, ал нерселер сразу өчөт. А мореки байкуш тазалык, водоканал, тиги бу 3-чү сорт болуп калды да. Аларга кубалап, молап. Ертең баламды айлыгы алатам. Ким инспектор бияка? Инспектор где ваш? Водоканал. Инспектор бар бу бияка? Биздин водоканалдын инспектору больничныйда азыр. Канча болду келгениз? Келип атасызбы бияка? Уведомление берип атасызбы? Не дейт байке? Мен көрүлөп, мен ешким келген көргөн жок мен. А эч ким келген жокпу? 4 жылдан бери эч ким келген. Ешким келген жок, мен көргөн жок мен. А квитанцияны канча болуп атасыз? Квитанция келип атат, өзүнчө келип атат. Анын ичинен сиз светти төлөп, калгандары төлөбөйсүз, э? Ошондой болуп атат, э? Акчалай деп төлөйт, ошондой болуп атат. Ертең балам айдаган. Машинаңыз бар да, э? Машинам тегине. Иә. Балам. А, ошо менен таксовать этесиз, э? Баламдыкы болсун. Давайте начинайте, Ким, водоканал. Айтып атам мен. Жок. Төлөйүн эми. Жок, байке. Ондан баш төлөйүн. Жаман көрбөңүз, азыр төлөсөңүз, азыр төлөгүлө. Төтөн балам айтып кеткен. Не, давайте. Көрүп атасыз, да? Тиги байкенде Эмбанкын көрдүз. Эмбанкта акча бар экен. Экинчиси байкеде да бар экен. Азыр биякта да бар экен. Урматтуу мындай Бишкек шаарынын тургундары, сураныч ошого чейин жеткизбегиле. Мына дагы бир жолу айтам, бүгүнкү күндө 142 миллион сом бул элдин карызы водоканалдын алтында. Анан тазалыктыкы 207 миллион сом. Эл чарба субъекттер, анан эл тазалыкка карыз. Ошол акчадан биз мына ишкерлерге премия төлөп атабыз, айлык берип атабыз. Силер төлөбөсүңөр, анда тиги ишкерлер эч кандай бир премияны көрбөйт. Ошол себептен элдин баарына кайрылат элем, өз убагында төлөгүлө. Ооба, ар кандай ситуациялар бар, ар кандай себептер бар, бирок 5 жыл эмес. 5 жыл бул көп нерсе экен. Анан шарттарды карасак, жакшы эле шарт бар, жакшы үйлөрү бар экен, машиналары бар экен, жумуштары бар экен. Просто төлөбөйт. Светке төлөйт, соткага, интернетке төлөйт. Кой турсаң, неге антип сүрөшөсүң менен? Yo, неге антип сүрөшөсүң? Я. Жок, кандай экен тарпалоо? Сиз биринчи эме карыздарды төлөп коюңуз, анан кийин жакшынакай сүйлөшөлүз сиз менен. Сейчас посмотрим. Может, что времени не тратить, может, пока. Biz mэриядан келдик. Түшүндүм. Мен подписчиким окшойт. Активный. Водоканалга неге төлөбөйсүз? Өзүм деле билбейм, чын айтсам. 23-жылдан бери төлөгөн жоксуз. Хорошо, давайте. Эме бизде мындай дагы бир жол айтайын, принцип эмес, бирөөнүн суунун кесип, бирөөгө зыян келтирип, принцип эмес. Киши төлөсө, ладно, макул, биз да встречага кетип атабыз. Ошол эмкиде балким андай көрүнүш болбойт. Бирок дагы бир жолу урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, тазалыктын водоканал, теплосеть, теплоэнерго, горлифт айлыктары ошол чогулткан акчадан турат. Канча акча чогултуп, ошого жараша айлык алат.
кээ бирлери бар жарым жылдан бери премия алган жок. Мына водоканалды айтайын, водоканал эң азы бир быйыл премия алынган жок. Балдарыч жүрөт күнү түнү. Ошол себептен өз убагында төлөгүлө. Мына азыр бирдиктүү квитанция чыгыптыр. Бир эле клик менен төлөсөз болот. Все бар экен 13 минут турабы? Сөз ачыгы бүгүн канча кишини кыдырдык, андай адекватный киши ошол чыкты да, мындай изучу салбай эме кылбай. Бирок эмкиде андай кылбагыла. Мына жакшынакай эле суубуз бар, эмес бар, өз убагында төлөгүлө. Анда азыр барып туруп эмбага төлөгүлө все. Бүттү туугандар. Рейд болду, бүттү. Кеттик анда. Все, так, моларды, окаттарын баарын алдыргыла. Отвернешься или он жаушат.